Assalamu алейкум. Иманнур Кадырбеков. Ушундай бир пикир болуп атат. Эгерде комитет чечим кабыл алса, төрага катары сөзсүз кол коюш керек деп. Кыргызда бир сөз бар, атка түштүң, отко түштүң деп коет. Бир бийлик эткенден кийин экинчи бийлик келип, документтерди көтөрүп, койгон колу менен жоопкерчиликке тарткан фактылар толтуруп болуп атпайбы? Мына тарых музейин оңдой коем дегендер кол коюп эмне болушту? Канчадан жатып чыгышты тигил жакка? Кумтөр боюнча кол койгондор эмне болушту? Канчадан жатып чыгышты тигил жакка? Ошондой кепилдик барбы? Кийинкилер мыйзамды билеби, регламент сыйлайбы? Бул биринчи. Экинчиден, өзүнүн жүйөсүн айтып атат, ал күнү мен документтерди кабыл алган жокмун, регламент боюнча кеткен жок, процедура сакталган жок, ошон үчүн кол койбойм деп. Макул. Кимдир бирөө мага түшүндүрүп бере алабы? Ушундай учурда, мисалы, кээ бирлери каршы добуш берди, кээ бирлери макул добуш берди. Протокол түзүп, жөн гана протокол, ар кими кандай добуш берген, ошонун колуна тушуна кол коюп туруп андан кийин документ тариздесе болобу? Ушуну ким мага түшүндүрүп бере алат? Негизи, эгерде Айдарбековду экономика багытына, социалдык багыттарга дайындайбыз, мен каршы болмокмун, бирок эл аралык саясатты бул кишичелик жакшы билгендер арабызда аз эле. Кадровый дипломат. Ошон үчүн терең ойлонолу. Бизди эл журт карап турат. Мыйзамды өзүңөр биринчи сыйлагыла деп качан болсо мен комментарийлерге жазат. Ошондой бир акыбалда калбайлы. Анткени билесиздер, бирөөгө бирөө кант ичпе, таттуу ичпе деп айтыш үчүн өзү 40 күн таттуу ичкен эмес экен, андан кийин сөз өтүндү болгон экен. Жакшылап карайлы, шашпайлы. Чоң рахмат.